Улуу Таланын легендарлуу энелери тууралуу казак чыгармалары түрк тилдүү окурмандарга арналды. Борбор калаада аялдар прозасынын чебери жазуучу Шербану Бейсенованын түрк тилине которулган «Сөзгенин акыркы күнү жана бозок сулуусу» аттуу китебинин бет ачары болду. Чыгарма түрк кыздарына мүнөздүү жакшылык, даанышмандык жана акылмандыкка ээ болгон эки тарыхый инсан тууралуу факт маалыматтары көркөм адабий тилде баяндалган. Китептеги алгачкы окуя Көшим хандын жары Сөзге айымга арналат. Ал эми экинчи бөлүгүндө Астананын түпкү тамыры болгон байыркы Бозок шаарынан табылган тектүү үй бүлөнүн сулуусу жөнүндө баяндалат. Эл аралык Алаш адабий сыйлыгынын ээси тарыхка кирген адамдардын образдары аркылуу жалпы аялдар коомчулугунун жан дүйнөсүн ачууну максат кылганын айтат. Экөөү да аялдын күрөскөрлүгүн деп ойлойм. Күрөскөрлүгү боюндагы эң бир таза сезимдерин Экөө тең аялдын эң таза сезимдерин көрсөтүшөт. Аял адамдардын жалпы ички жан дүйнөсү, аял кишинин кайгысы жана жалгыздыгы. Менин айтайын дегеним бул темалар улутка бөлүнбөйт. Алар бардык аялдарга мүнөздүү. Мен ушуну жазгым келди. Түрктөргө ушул жагы жакты. Алар менин жазгандарымды абдан жылуу кабыл алышты. Мага өздөрү чыгып казак нускасын сурашкан. Мен электрондук версиясын жөнөтүп, андан кийин өздөрү которушту. Түрктөр менин жазганымды өтө жакшы кабылдады. Олар мага чыгып казакча нускасын сурады. Мен казакча электрондук нусканы жибердим. Содан өздөрү алдырды. Бейнелі көркем әдебиетте үлкен аналардың, билеуші әйелердің, арулардың, ханымдар. Образдуу көркөм адабиятта чоң энелердин, башкаруучу аялдардын жана сулуулардын, айымдардын образдары жаратылат. Бул көп убакытты жана изилдөөнү талап кылат. Ошондуктан биз бул маселени карап жатканда жазуучу эжебиз абдан көп эмгектенген. Мен билишимче, ал адам архивтерди изилдеп, жаңы документтерди таап, ошону менен сүрөттөрдү тартуу үчүн өзүнүн максатына жетти. Тауып, жаңа құжаттарды тауып, сол арқылы бейнелер жасауға өзінің суреткерлік мақсатына жетті.